Баткен шаарында айыл чарба азыктарынын жарманкеси өткөрүлдү. Иш-чара азык-түлүктөрдүн баасын арзандатуу максатында уюштурулган. Шаардык мэриянын билдирүүсүндө жарманке мындан ары да ар жума сайын уюштурулуп турат. Деген менен бул жолку жарманкеге өндүрүүчүлөр аз келип, шаар тургундары зарыл болгон продуктыларды сатып ала алышпаганын айтышты. Мындан сырткары азык-түлүктөрдүн баасы да базар наркынан көп деле айырма болгон жок дешет кала тургундары. Мындай ярмаркаларды көбүрөөк уюштуруп турган жакшы болсо керек деп ойлойм менчи. Себеби мындай өзүнчө жеке ишкерлер өзүнчө алып чыгып, өзүн таанытканга, өзүн реклама кылганга жакшы да. Ошондой өзүм жеке оюм. Баасы дагы ошол базардан бир аз төмөн кылып койсо, элге жакшы да. Эми азыраак экен продукцияларчы чыккан. Мындан дагы көбүрөөк бардык жагынан чыкса дагы жакшы болот. Ана могу ярмарканы кече объявить этип, угуп, сүйүнүп алып чыктык, сода сонун болуп атат. Бардык домашний, натуральный, бүт өзүбүздүн огороддон чыгат булар. Коон сатып алдык, Курут, грушаны жапканбыз. Быйыл көрөйүк дедик, быйыл буюрса жакшы болду.